бардыгыңыздарды жаңы окуу жылыңыздар менен куттуктайм. Бүгүн 1-сентябрда Кыргызстанда билим күнү белгиленип, мектептерде жана жогорку окуу жайларда жаңы окуу жылы башталды. Ош мамлекеттик университетинде да салтанаттуу иш-чара өтүп, студенттер жаңы билим сапарына аттанды. Кымбаттуу студенттер, сиздер ушу Ош мунун жүрөгү, келечегисиңер, билимге болгон умтулууңар эч качан токтобосун. Студенттерибиз дүйнөлүк университеттерде академиялык мобилдүүлүк программалары аркылуу билим алып, тажрыйба топтоп жатышат. Бул мүмкүнчүлүктөрдүн эшиги ушул жаңы окуу жайдын кадамын аттап аткан бүгүнкү биздин 1-курска кабыл алынган студенттерге дагы ачык. Быйыл Ош мунун босогусун миңдеген абитуриент аттады. Алардын арасында бүгүнкү күндү өзгөчө толкундануу менен тосуп алган жаштар да бар. Мезгилди талап кылып турат. Мен Ош мамлекеттик университетинин медицина факультетине тапшырдым. 1-курсмун. Эмнеге Ошму? Себеби башка университеттердин окуу жайларынын арасынан эң мыктысы. Шарттары дагы бар. Өтө жакшы университет болгон үчүн ушуну тандап алдым. Мен медицина боюнча кичинелги менен эле кыялданып келген болчумун. Жана Ошмуну эмнеге тандадым десем, Ошму бул бир нече университеттердин арасынан эң жакшысы, шарттары дагы жөнөкөйлөтүлгөн, көпчүлүк шарттары бар болгон үчүн Ошмуну тандадым. Университет жетекчилиги жаңы окуу жылын жогорку деңгээлде өткөрүүгө кам көргөнүн белгилеп, студенттерди билим алууга жана активдүү болууга чакырды. Бүгүнкү күндөгү ошол дүйнөлүк рейтингтердеги позицияларыбызды, кийинки алдыга койгон пландарыбызда ошол дүйнөлүк рейтингтерде дагы кандай позицияларга жетишибиз керек, кесиптештерибизге негизинен ушундай каалоо тилек кылдык. Ал эми студенттерибиз үчүн ошол биздин Ош мамлекеттик университетин эң туура тандагансыздар деп буюрса, биз силер ушул биздин Ош мамлекеттик университетинде окуп атып, мыкты кесипкөй адис болгонуңар үчүн бүгүнкү күндө толук шарттар бар. Билим күнү Ош мамлекеттик университетинин бардык факультет, институт жана колледждеринде белгиленип, ар биринде салтанаттуу иш-чаралар өткөрүлдү. Учурда бардык факультет, колледж, лицейлерде, гимназияларда окуу процесси башталды. Мерим Айтмаматова, Нурсултан Бакай уулу, Ош му жаңылыктары. Жана жогоруда декан айтып кеткендей, тандоодо жаңылышпадым деген биздин урматтуу студенттер.